Көңүл буруңуздар. Москва шаарында эмгектенип жаткан мекендештер, сиздер үчүн. Врач-стоматолог Бигалиев Максатбек Эсеналиевич стоматологиянын бардык кызматтарын көрсөтөт. Сиздерге ыңгайлуу баада тиш ооруларын сапаттуударлоо жана тиш салуу, лечение, реставрация, удаление зубов, гигиеническая чистка, брекеттин бардык түрү, протезирование, металлокерамика, цирконий, имплантация. Бизде консультация жана рентген акысыз. Дарегибиз: метро Дубровка, улица Шарика-Подшипниковская, 40. Дем алышсыз 9-дан кечки 9-га чейин. Кененирээк маалымат үчүн телефон 8999 555 84 77. Кадамжайда Honda Fit 9 жашар мектеп окуучусун коюп кетти. Кадамжайда мектеп окуучусун койдуруп кеткен жол кырсыгы боюнча маалымат милицияга катталды. Бул тууралуу 22 октябрда Баткен облустук ички иштер башкармалыгынан билдирди. Маалыматка ылайык, бүгүн Кадамжай районунун Орозбеков айыл аймагында ошол эле айылдын 23 жаштагы тургуну өзүнүн Honda Fit үлгүсүндөгү унаас менен жолдун сол жагынан чуркап чыккан 2015-жылы туулган жаш баланы сүзүп кеткен. Жол кырсыгына кабылган бала Кадамжай жалпы дарылоо практикалык борборуна жеткирилген. Жогорудагы жол кырсыгы Кадамжай РИПтин маалыматтардын электрондук журналына катталып, кырсыктын жагдайлары боюнча текшерүү иштери жүргүзүлүүдө. Израиль Бейруттагы жер төлөөдөн Палестинанын $500 миллион таап алды. Израилдин коргоо күчтөрү Бейрут шаарындагы Сакел ооруканасынын жер төлөөсүнөн Палестинанын Хезболла кыймылынын бункерин тапканын, анда палестиналык кыймылдын $500 миллион сакталган жарыялаган. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Бункер атайлап оорукананын астына коюлган. Анда $500 миллиард ашык банкноттор жана алтын бар экен деген Израиль армиясынын өкүлү Даниэль Хагари. Анын айтымында кеп Хезболланын каза болгон лидери Хасан Насраллага таандык объекттердин бири жөнүндө болуп жатат. Буга чейин Израиль Ливандагы Карт Аль-Хасан уюму менен байланышкан инфраструктурага чабуул койгон. Сиз мага үйрөтпөңүз. Парламентте Медер Алиев менен Чолпон Султанбекова айтыша кетти. 22 октябрда Жогорку кеңештин Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелер боюнча комитетинин жыйынында депутат Медер Алиев менен Чолпон Султанбекова кайым айтышты. Анда судьялардын статусу жөнүндө конституциялык мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору экинчи окууда каралып жаткан. Комитет төрайымы Чолпон Султанбекова биринчи окууда каралгандан 10 күн өткөндөн кийин кесиптеши Гүлә Кожолукуловадан сунуштар келип түшкөнүн айтты. Ошондой эле ал мөөнөт өтүп кеткендиктен сунуштарды карашсам, регламент бузуларын айтып, кандай кылалы деп депутаттардан сурады. Медер Алиев бул комитет өзү мыйзамдар тууралуу комитет болгондуктан ар бир аткарылып жаткан иштер мыйзам чегинен сырткары болбошу керектигин белгилеп, регламент боюнча мөөнөт өтүп кеткенден кийин төрайымга аны эч кимден сурабашы керектигин айтты. Султанбекова: мен эч кимден сураган жокмун. Алиев: сиз сурадыңыз го. Султанбекова: эми токтоп туруңуз. Алиев: сөзүмдү бүтүрүп коеюн эми. Султанбекова: жок, сизге азыр сөз берем. Бул комитеттин мүчөлөрүнө кат келгенден кийин аны бербей коюуга акым жок. Алиев: мага уруксат бейми. Султанбекова: сиз мага үйрөтпөңүз. Алиев: мен үйрөткөн жокмун, мыйзамдын аткарылышын талап кылып жатам. Султанбекова: ана менин атымды атабай сүйлөңүз. Алиев: сиз мыйзамды билбесеңиз, билбейм деп эле айтыңыз. Султанбекова: мыйзамды билген үчүн ушундай чечимге келдим. Андан соң Алиев мыйзамда биринчи окуудан 10 күн өткөндөн кийин сунуштар кабыл алынбай турганын белгилеп, регламент боюнча иш алып барууга чакырды. Султанбекова жакшы сабак алганын айтып, комитеттин корутундусун окууга өттү. Президент Садыр Жапаров 23-24 октябрда Татарстандын Казан шаарына иш сапары менен барат. Бул тууралуу президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев 22 октябрда билдирди. Айтымында анда өлкө башчысы БРИКСтин 16 саммитинин мамлекет башчыларынын жыйынына катышат. Ушул жылдын 24 октябрында Казан шаарында БРИКСтин 16 саммитинин мамлекет башчыларынын жыйыны болот. Алдыдагы жыйынга көп тараптуулукту чыңдоого, бирикменин жаңы мүчөлөрүн интеграциялоого жана глобалдык күн тартибине багытталган маанилүү чечимдер кабыл алынат, деди Азымбакиев.
Айсулуу Тыныбекова күрөш федерациясынын вице-президенти болуп шайланды. Токио жана Париж олимпиадаларынын байге ээси, кыз келиндер күрөшү боюнча дүйнө чемпиону Айсулуу Тыныбекова Кыргызстандын күрөш федерациясынын кыз келиндер күрөшү боюнча вице-президенти болуп шайланды. Бул тууралуу аталган федерация билдирди. Маалыматка ылайык, Тыныбекова мурдагы вице-президент Динара Исаеванын ордуна шайланган. Шайлоо 21 октябрда өткөн. Күрөш федерациясы Айсулуу бир канча убакыттан кийин спорттук карьерасын уланта турганын жазган. 31 жаштагы Айсулуу Тыныбекова Олимп оюндарына 4 жолу катышып, Токио олимпиадасында күмүш утса, быйыл Парижде өткөн Олимпиада оюндарында коло медаль утту. 2012 жылы Лондон олимпиадасында 13 орунду, Рио-де-Жанейро олимпиадасында 5 орунду ээлеген. Тыныбекова кыз келиндер күрөшүнөн дүйнөнүн 3 жолку, Азиянын 6 жолку чемпиону. Эл аралык кондогон мелдештерде байгелүү орундарды жеңген. Күрөш дүйнөсү уюму Тыныбекованы кыз келиндер күрөшүнөн 2023 жылдын мыкты балбаны деп тапкан. Сентябрдын башында Күрөш федерациясынын мурдагы президенти Мелис Турганбаев кызматтан кетип, анын ордуна 62 жаштагы Эркин Тентишев шайланып, федерациянын вице-президенттери да алмашкан. Булак Азаттык.